Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bala tarbiyaloo anan ısrapkerçilik. Birinci bala tarbiyaloodan başlayın. Men özü hiç bir temani iki jolu qaytalabayım. Şunda bir jaman adatım var. Bir temani ikinci hiç qaytalabayım da. Baya bala tarbiyalooну tiyakta arlaştırıp öttük da. Doğru. Bala törөө başka, bala tarbiyaloo başka, bala bağуу başka. Allah Taala Kur'an'da sonunda وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Eneler sözsüz türde oğlun bolsun, kızın bolsun 2 yıl emizişi kerek dedi. Bu Bakara suresinde. Emnige Allah Taala ayallarga uşul emizүүnü 2 yılga çektep koydu. Özünçe sırrı var. Emnige Allah Taala bizdin oruza tutuğuzdu 1 ayga çektep koydu. 1 ay degen 29 gün keyde. Keyde 30 gün bolup toluktaladi. 29 gün bolup ay жаңырганда tüy eten bu yıl orozobuz tolup bolbay kaldık şeyt dep bunu sanamayız. Antkeni Allah Taala'nın asmanındagı şu jaratkan ayı al 29'dan жаңырат, bütöt. Keyde al ay 30'ga barıp durup anan kayra kaytıp жаңырып кетет da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 9 jolu oroza tutkan. 9 jolu. Bирок bir rivayette 9'u teң, bir rivayette 7 29 günden жаңырган. Peygamberimiz okşurup sahabalar da 29 günden oruç tutkan. Bizde ança-munça tutup kolu tavsiye şimdi. Bирок sıremne de uşul ıyık Ramazan aydın 1 ay olup kalışı. Enelerden, ayallardan öz perzentin 2 yıl toluk emizişi kerektigindeki sıremne de ene egerde bilseniz al ayal zatı ene olup atalып Allah Taala ayal zatına bir status berdi. Ene degen, apa degen. Al statustu hiç kim surup alıp kala albaytı alardan. Meyli al ötüp ketse dele, meyli al bizin arabıza tiri жүрse dele, meyli al buzulup köçöge çıkıp ketse dele ene. Antkeni baldarını taştap çırıkıratıp köçöge çıkıp ketken ayaldı dağı 4 balanın enesi turbayбы деп айтабыз. Бар ene. Бирок ayal zatı ene болгондугу менен перзентине, ene болгондугу менен кандай? Ayal zatı ene болуп төрөгөндүгү менен ыйык эмес да. Төрөгөндүгү менен ыйык эмес. Эгерде төрөт жагынан, туут жагынан келе турган болсок, анда кечирип коесуңар эми. Кээ бир жаныбарлар бар, 8'di туйт да. Ушундай туугандар 2'ден, 8'ден туугандар бар. Ayal zatı бул эне süt берип эмизген жагынан ыйык дей турган болсок, анда кээ бир уйлар бар, bir күндө 40 литр, 50 литр süt бергендер бар. Эне эмнеси менен ыйык. Эне баласына көкүрөгүн салып эмизип аткан учурда энелик мээримин өткөрүп бергендиги үчүн ыйык. Энелик мээримин өткөрүп берет. Эне ушул өзүнүн sütü аркылуу өзүндөгү бүтүндөй ахлакты, талимди тарбияны баласына
ötkөрüp beredi. Uşunus menen ene ıyık. Biz barыбыз nariste olup törölgönbüz. Эми өзүңөрдүн үйүңөрдөгү nariste. Elestetkile. Kelinçegiңер törödü. Törörü menen al çırkırap ыйлады. Ыйлашын İslam alımdары эки нерсе менен түшүндүрөт. Биринчиси, жарык дүнүйөгө келери менен эле шайтан алайхиллана каргыш дегир шайтан сен мага гана сыйынышың керек деп ушул дем алчу жерин кекиртеген аябай катуу кысып демин кыстыктады. Шайтан инсанды эки абалда кадимгидей жалдыратат. Бир төрөлүп атканда, бир өлүп атканда. Төрөлгөндө жарык дүнүйөгө келиши менен мен ушуну ушундайын да өзүмө сыйындырып алышым керек деп аябай катуу бууп тамагынан. Бирок байыр Аллах Таала аны шайтанга сыйынуудан сактап коюп, анан кайрадан дем чыгып эчкирип ыйлайт. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, наристе 9 ай бою эненин курсагында жашап жүрүп, ал эненин ичиндеги бир үнгө аябай катуу көнүп калат. Жүрөктүн деп сокконуна. Энеден ажырап жерге чыгышы менен ошол үндү укпай калгандыгы үчүн ошол үндү эңсеп куса болуп сагынып ыйлайт. Ошол үчүн бул дүнүйөдө дээрлик 99% адам баласы өзүнүн апасына жакын. Эркеги деле, аялы деле, бала деле, кыз деле бир нерсени сураганда атасынан апасы аркылуу сурайт. Бир нерсени кеңешкенде апасы аркылуу кеңешет. Апасына сөйөнөт. Үйдө апам барбы деп кирет. Эне жок, үй караңгы экен. Эне жок, үй ал бактысыз үй экен деп таянып келет. Куду ушул энесине таянган балдардын эми тарбиясы куду ушул энеден башталат. Эне бул тарбия булагы башаты. Ал-ом мадраса. Ида салухат салух ал-мужтама ал-фадил. Эне деген бул кадимкидей мектеп. Кадимкидей мектеп талим берет, тарбия берет. Эгерде эне эле оңоло турган болсо, анда коом оңолот. Эне эле бузула турган болсо, анда коом бузулат. Тарбиянын башаты, талимдин башаты ушул энеден. Кантип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: Иякум ва кадра ад-дамин. Пайгамбарыбыздын сүйлөгөн сөзүн караң. Иякум ва кадра ад-дамин. Гөңчү коңуздардан абайлагыла деди. Гөңчү коңуз. Кадра деген бай жашыл коңуз. Кээ бир коңуздар бар, жашыл göң жейт. Göңдү эле жүрө берет го. Билесиңер да. Же болбосо көгүс чымын бар. Göңдөн göңгө конгон. Ушул жөнүндө кетип барат сөз. Сахабалар түшүнбөй, я Расулалла, ушул сөзүңүзгө түшүнбөй атабыз, деди. Пайгамбарыбыз араб тилиндеги эң нукура унутта калып бара жаткан көөнө тил менен сүйлөчү эле. Бизде деле көөнө тилдер бар да, эски кыргызда. Азыр мисалы жаш балдарга ошолор сүйлөсөк, бул эмне деп түшүнүшпөйт да. А пайгамбар көөнө эски колдонулбай калган сөздөрдү кадимгидей тирилтип сахабалар менен аралашып сүйлөшчү да. Göңчү коңуз деген сөздү сахабалар түшүнбөй калды. Я Расулалла, бул göңчү коңуз дегениңиз эмне? Дешти. Мен Жалал-Абадта сабак өтүп атып ушул göңчү коңуз десем, студенттердин дээрлик 90% түшүнбөдү, 95% түшүнбөдү. Элетте эле айылда эле өскөн балдар да, кыздар. Анан мен айттым, göңчү коңуз деген кадимкидей эле адырга уй, кой кайтарып чыккан учурда биз көрөбүз. Уйдун кыгын
Qorgolday kılıp toqloqtap alıp jeyt da аны misалы. Özünün iyinine arkança bayaqı toqloqtagan göңdü kulatıp iyinin tapsa batır albay çoңurak toqloqtap algan, şu batır albay жүрген bir uvar aker qoңuzda айтат. Жеген тамагы göң. Başka nerse жебейби, дан жебейби, buğday жебейби, göң жейт келип келип. Ошондой göңчү qoңуз болбол. Эмнеге göңчү qoңуз болбогула деп атат. Ошол göңчү qoңузду азыр ким телефонуна тартып, мына стасына коюп, qoңузду көрдүңбү, укмуш да. Карасаң, ах. Карасаң, сонун qoңуз деп. Ким qoңуздун сүрөтүн стасына коёт. Мен алдыма гүл коюп койдуңар. Qoңуздун сүрөтү бар нерселерди дуаларга чаптап, чат кийип экен. О, машалла, qoңуз деп айтабы бирөө. Qoңуз келе жатса 2,5 метрден итиркебиз келип турат, келет атананы өлтүрүп койду. Демек ал адам баласы үчүн эң жийиркеничтүү, көрүмсүз нерсе. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мында бир сестенсин, эркек дагы аял дагы мында өзүнө келсин, göңчү qoңуздардан абайлагыла деди. Түшүнбөдү эле. Сахабалар я Расул түшүнбөй атабыз. Пайгамбар дагы айтты. Ал-мар'атул хасна fil menbeti su. Göңдүн üstüne өсүп калган жыты жок момундай кызыл гүлдөн абайлагыла деди. Göңдүн üstüne өсүп калган üstüne жыты жок кызыл гүлдөн абайлагыла. Бул эмне я Расулалла? Бул дегени тарбиясы тайкы, адеп ахлагы начар, билим деңгейли таптакыр тайыз болгон үйдө тарбияланып, ыйман деген таптакыр жокко эсе болуп чоңойгон, келбети келишкен, ай чырайлуу сулуу кыздардан абайлагыла. Буларга үйлөнбөй эле койгула деди. Карагыла эми. Канчалык чырайлуу болсо деле, канчалык келбети келишкен болсо деле, анын тарбиясы начар, ахлагы пас боло турган болсо, ал бала тарбиялайы. Анын курсагында 9 ай бою жаткан бала куд ошондой ахлагы начар, тарбиясы пас болуп төрөлөт да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эркектерге айткан: "Ихтару линутафикум", силер өзүңөрдүн тамчыңар үчүн эң мыкты аялды издегиле деген. Субханалла. Өзүңөрдүн тамчыңар үчүн эң мыкты аялды издегиле, эң мыкты жерди издегиле. Анткени силер таштаган данды 9 ай бою көбөйтүп, чоңойтуп, тарбиялай турган, өзүнө окшото турган ал аял. Бала тарбиялоо ушинтип башталат. Бирок бала тарбиялоодо ысырапкерчилик бар. Сиздер айткан коромжуга учуратуу бар бала тарбиялоодо. Мисалы, кантип эле деп атышыңар мүмкүн. Саутан ла ясаан фи қалбин вахид. Эки үн бар. Эки үн бир жүрөккө эч качан батпайт. Мына ушул. Ушуга канча литр бул? 2,5 литр деп коелу. Ушул ваза 2,5 литр. 2,5 литр сууну чылк куюп туруп, бирөө 2,5 литр сүт алып келгенден кийин куюп коеренчи 2,5 литр десе, ашат да. Куюлуп аткан сүттү суу өзүнүн ичине сиңирип алып, батырып ала берейинчи деп эч качан айтпайт. Ашат, төгүлөт. Саутан ла ясаан фи қалбин вахид. Эки үн бар. Эч качан бир жүрөктө экөө бирдей бат сыгылып жатпайт. Саутул Кур'ан, Кур'андын үнү, ау сауту мусикия шайтания, же музыканын үнү шайтандан. Имма саутул Кур'ан, имма сауту мусикия, жүрөктө экөөнүн бири жашаш керек. Кур'ан үнү кирип, жайгашып туруп калган жүрөккө музыка эч качан батпайт. Ал эми музыка ээлеп алган жүрөккө
Kur'an hiç kaçan kirbeydi. Ökö biri-birine karama karşı. Emnege müntim? Yüregine Kur'an bir ötola singip kalgan ayal özünün balasın, kızın muzika jandığı kılıp tarbiyalaydı. Ala tarbiyalao şinti baştalbatat. Muzika jandığı kılıp tarbiyalaydı. Koromcuğa uçurat ısrapkerçilik uşundan baştalbatat. Koromcuda uşuna aytsa bolat. Alemi Kur'an yüreginde singip kalgan ayal al bassa dağı, tursa dağı, tamak jebatsa dağı Kur'an'ın ayatları tilinden ırgıp çıkıp durады. Bismillahirrahmanirrahim. Tаңғалышты нәрсе көрсе, Subhanallah deydi. Қопты нәрсе көрсе, La havle ve la kuvvete illa billah deydi. Günölü нәрсе görse, Astagfirullah deydi. Ушул söz anın yüregindeki Kur'an'ın bar ekeninden dalilde batadı. Kimdin yüreği Kur'an'dan boş kala turgan bolsa, anın yüreğine Kur'an'dan başka nerseler, hadisten başka nerselerle batıp kete turgan bolsa, demek al koromcuğa uçuratkan ayal bolat. Oşan için sahabalar, tabi'inler, koş boylu bolgon ayalın kolunan daro oor işlerdi, üy tiriçiligin güyösü öz moynuna alıp, sen emi Kur'an menen yaşa boldu, Kur'an menen bol dep vaqtısın Kur'an'a burup koyatela. Eğer de Kur'an okuğa çaması jetpegen ayal bolsa, anda güyölörü atayın Kur'an okup berçu ayaldardı icaraga alıp, erte menenden te geç 5'imge çeyin asırge çeyin Kur'an okup beri oturasın ayalın janında dep süйлöşüp akısın төлep durçu gününe. Bul sözdü sahabadan ukkan tabi'in mınday dep atadı. Anın jıyıntı emne oldu dese, koş boylu bolgan ayallarыбыздын, jubaylarыбыздын Kur'an'dı daim takay taştabay okup jürgöndörü, takay okup jürgöndörü törөгöndö, törölgön baldardın, kızdardın bari hafiz, hafiza, alim, alime boldu deydi. Koş boylu bolgan mezgilde ene emne menen alektenip, emneni köp paydalanıp je oksa, al törölgön bala içinde algan azığı menen törölgön bala kudu şonday bolat. Kur'an menen köp alektengen ayal törөгöndө balası inşallah çoğoygöndө boy götürgöndö al hafiz je hafiza, alim je alime bolat inşallah. Karang, bala tarbiyaloo oңой эле, ata menen ene үчүn бирөө жасабайбыз. Эгерде koş boylu bolgan ene ulam ele muzika uğa berse, anda balası muzika jandığı bolat. Egerde serial artından serial göre verse, anda anın uğulu menen kızı aktör je aktrisa bolat. Uşinte berse al ubaqtısına koromcu ısrap kılbatat. Koş boylu bolgan ayalına Kur'an okutuunu üyretүү je sen uğup tur men okup bereyin dep, je sen uq men muну Kur'anды koyup koyayın uşul telefon arkılуу debegen erkek bolsa, anda oşol gündördün büt bardığına erkek jöpüret al koromcuğa uçuratıp atat. Israpkerçilik dese biz bir nesegerle takalıp kalbatabız. Mına töröldü bir bala, ımırkay, birok Allah'tın buyruğu menen bir gün nariste çarçap kaldı. Allah Teala periştilerini jönötüp surap atat. Qabaltum semerate fuadi abdi. Semerate fuadi abdi. Siler menin bendemdin yüregünün mömösün aldыңар. Elbette. Perzent degen ata men enenin yüregünün mömösü de. Allah hemşet terslerge. Menin bendemdin yüregünün mömösünü alıp koydыңар. Yüregünün jıtın, buurun
майшыйта койдуңар. Өлүм периштеси. Ооба я Раб, ушундай кылдык, анткени ал сенин буйругуң. Эмне деп атат бендем? Сабара ва старжа ва хамида. Сабыр кылып, истиржа кылып атат. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Колдон эмне келмегеле. Аллах берди, Аллах алды, Аллахтын алдына сапар тартып кетти деп, анан алхамдулиллах, алхамдулиллах деп саңа шүгүр келтирип турат бендең дейт. Аллах көрүп, баякка билип турса дагы сурап атат. Аллах Таала мындай деди. Сабыр кылып, истиржа айтып, мага хамд, мактоо айтып, алхамдулиллах деп айткандык үчүн, анын наристесин алып койсок деле, шүгүр дегендик үчүн 5ке 1 чоң бөлмө кургула. Бөлмө деген эмкичинекей биз жашап аткан 2ге 2 же 3ке 3 бөлмө эмес да. 5ке 1 бөлмө кургула хан сарай. Аны хамд, мактоо бөлмөсү деп койгула. Ушул баласын алып койсом деле мага шүгүр келтирип мактоо айткандык үчүн кыяматта ушуну ошол мактоо бөлмөсүнө киргизип сыйлагыла деп атат. Карагыла. Перзент тарбиялоо аябай олуттуу болгондук үчүн ал перзент эрте чарчап калса, ага сабыр кылса, анын аягын Аллах Таала 5 менен бүтүрүп атат. Эми ихмал деп коет. Бош. Баласы кадимгидей чоңоюп атат. Тарбиясын, таалимин начар кылып койду. Ушул бала менен эненин барар жери каяк? Угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куллукум раин ва куллукум мас'улун ар-раия. Ар бириңер жетекчисиңер. Карамагыңардан керт башыңар менен кыяматта жооп бересиңер. Уулубуздун, кызыбыздын таалим тарбиясына биз жооп беребиз кыяматта. Вар-раджулу раин ва хува мас'улун ар-раия. Үйдө ата, эркек киши ал жетекчи. Перзентинин адал кийиминен, арам тамагынан жооп берет. Анткени кийимди, тамакты бүт бардыгын таап келген ата болот оор жумушта. Вал-мар'a ай вал-ум ра'ия ва хия мас'улатун ар-ра'iyyatiha. Аял заты дегенси эне ал жетекчи үйдө, үйдүн ичинде. Эмнеден жооп берет? Карамагындагы уул кызынын таалим тарбиясынан, адеп ахлагынан кыяматта жооп берет. Ата кайсыдан жооп берет десе, ал кийиминин, тамагынын адал, арам болушунан жооп берет. Ошон үчүн мен жана айттым эле. Табииндер күйөөсүн оор жумушка тамак табап келиш үчүн сыртка узатып чыгарып атканда, аялдар, табиан аялдар, курсак ач, бир баласы койнунда, бир баласы колунда. Биз ачкачылыкка чыдайбыз. Бүгүн болбосо эртең табылып калар. Бирок биздин кара курсагыбызды эсиңизге ала коюп, кеч эч бир акча таппай үйгө кириштен намыстанып эми кантип келем эми куру кол деп уялып келе жатып, бирөөнүн багындагы алманы уруксатсыз сууруп келип, арам тамак менен бизди бакпаң, биз кыяматта дозоктун азабына сабыр кыла албайбыз дейт эле. Мына бул ушул аял бала тарбиялайт. Ушул чындап бала тарбиялайт. Боло берет, эптеп эле келип калса, курсак тойсо болду деген аял ал арам менен адалды ажыратпаган аял. 5 жашар бала. 5 жашар бала кошунанын үйүнө кирип, анын оогу жумурткалаган жерден бир жумуртканы уурдап чыкты. Апасына көтөрүп кирди. Апа, жумуртка деди. Апасы кагылайын. Курсагың ачтыбы? Алып кел, бышырып берем деп, бышырып берип койду.
Jumurtkanın damın sezgen, jegisi gelgen bala bir gün dağ bir jumurtka kötörüp geldi. Anı da bışırıp berdi. Birok jumurtka jep gönüp kalgan bala bir jumurtkaga gönböy, kийинчерээк bir jumurtkaga toybay iki jumurtka kötörüp kirчү boldu. Koşunası dele bayqabайт экен, кирбейт экен. Биздин жумурткалар күндөн күнгө азайып атат, же тоок жумурткалабай калганбы? Айтор деп кирбептир да. Aradan bir kança ubak öttü. Bul degeni bala boy götürüp çoğaydı. Bir gün bala toğuk götürüp girdi. Apası makılem toğuk çekin geldi. Üyde et dele жоқ ele dep. Toğuktu soyup bışırıp verip koydu. Çoğayıp koy urdap geldi. Çoğayıp uy urdap geldi. Andan in tö urdap gelip ene baykuş kartayıp kalgan uçur ele. Baybiçe bolup kempir bolup kalgan. Polisiya bu enenin uğuru balasın uğurluğun ayginelep açıktap anı kamadı. Öte köp nerse uğurdagandık üçün izildep kese ölüm gele buyrutma olup kalıptır. Ölüş gerek boldu. Sot akırkı çetin çıkarıp akırkı sözdü balaga berip atat. Akırkı sözün dediler. Apam menin mаңдай teske oturup aябай жақын oturup bir şıvıraşıp süйлöşüp alsam anda başka armanım жоқ dedi. Alıp gelgile balan apasın dedi. Böjüreygen kempir sot zalına girdi. Ortağı orundu koyulup oturguzuldu. Balasına mаңдай teske orunduk koydu. Apasına жақын oturdu. Balanın kolu arkaga kişem menen baylangan ele. Bala akırın apasına iyilip durup kulağına apa. Emne olsa dele barır ketet eken. Ömürümdün ayağında tilinizдің uçunan bir öpsöm armanım жоқ ele dedi. Makul haklayın. Sen üçün canımды bергenge dayarmın go dep apası tilin çıkardı. Balası apasının tilin oğuzuna alıp durup tişi menen kırka tiştep жерге tükürüp koydu. Eç girip jatıp kalgan apasın polisiyalar gelip eki jagынан karmap bul balаны da kakыс kokус kılıp kıyra adep tartipke çakırıp uruştu. Anan bala aytты. Menin kamalı atışıma men sebepçi emesmin. Menin kamalı atışıma Munol apam dedi. Munol apam. Antkeni men 5 yaşımda koşunanın üyündögü toğukanadan bir jumurtka uğurdap gelgende apam bul kagılayın bul uğuruluk. Bul bürönün jumurtkası bunu. Bunu surap albasan bolboyt. Bunu bışırıp berbeymi saga. Bar kayerden alsan oşal jerge alıp barıp berip koy degende men ekinci jumurtkan uğurdap gelmek emesmin dedi bala. Gördünüz mü tarbiya? Үйүңүздөргө ошо балаңыз кандайдыр bir буюм алып келип калса, ийне жийүүнө чейин сурап туруп. Бул кимдики, каяктан келди, ким берди сага, буну эмне үчүн пайдаланып атасың деп сурабасак, биз баланын тарбиясында коромжук учураттык. Коромжук учураттык, ысырапкерчиликке жол бердик да баланын тарбиясында. Мынаке, бала тарбиялоо деп ушуну айтат. Биз бала тарбиялаганда ар кандай сөздөрдү колдонобуз. Эне байкуш эми ошентип өзүнүн кызынын көңүлүн көтөрөт окшойт да. Эптеп септеп төрөп алсаң, жашап кетесиң. Эч качан ушул эптеп септеп деген сөздү сүйлөбөш керек. Эптеп септеп төрөсө, эптеп септеп багып алат, эптеп септеп жашап кетет дебегиле. Эң мыкты деңгээлде сонун болуп төрөйт. Баласын эң мыкты деңгээлде сонун кылып тарбиялайт. Жашоосундагы эң жогорку деңгээлде сонун болуп өтөт дешибиз керек. Балабызды тарбиялап атканда, биз балабызды тарбиялап атканда
Акылына кирип калганда бала кичине бир шоктук кылып койсо, эне атаңа окшобочу деп атасын өзүнүн баласына душман кылып тарбиялайт. Кара, атаңа окшобочу деп. Ошол бала окшоштура албай аткан атасынын мүнөзүн көркөмдүү кылып көрсөтүп, антпейт, муну мынтип неме кылат деп оңдоп койсо болот. Тарбиянын башаты булагы энеден болот. Мына мисалы, аялдарда, айылда ушундай бир өзүнүн баласын каргаган аялдар бар. Өлүп калгыр деген. Же өлүңдү көрөйүн. Же аябай жаман ооз калгыс жаман сөздөр менен тилдейт да, каргайт. Өзүнүн баласын, өзүнүн денесин чыккан баласын ушинтип каргайт. Ошол бала апасынан мурда өлүп калбаса деле баары бир бу дүйнөдө тирүү өлүк болуп жашайт да. Анткени апанын назарынан калгандыгы үчүн тирүү өлүк болуп жашайт. Эч нерсеге жарабайт деген сөз. Ошол себептен эне баласын кадимкидей сен мыктысың, сен аябай бийиксиң, сен аябай акылдуусуң, сен аябай жогорусуң, урушканда дагы акылыңа кирип калгыр, акылдуу болуп калгыр деп өтө сонун сөздөр менен урушуш керек. Мен bir аксакал менен bir байбиченин урушуп атканын көрүп аябай таң калдым. Аксакалдар да, аксакалдар урушуп атат. Күбө болуп калдым кокустан. Аксакал шунчалык албууттанып эң катуу сүйлөгөн сөзүн айтайынбы? Үйүңө буудай толгор дейт. Biz мындайда коюгунан bir 2-3 килограмм тартып албасаң, ичиң бөксөрбөйт го. Ошу жаман бузук сөздөрдү шундай жадырып, ооздан агыт кирип, карый чыкканда гана мына көздөрүң ишигени кичине кайтып, эки жанындагы ишиген тамалы кичине бөксөрүп, кыйла бир жакшы иш жасап койгондой болосуң да. Энесинен түшүп, атасынан түшүп, ошол 7 чоң атасына чейин барып кайтасың да, кыйлага барып кайтасың да өзү дагы. Кыйланы ары берип кайтасың өзүң токтой албай. Кара, ушинтпесең бизде бугубуз тарабайт. Жакшы сөз менен деле бугду таратса болот экен да. Үйүңө буудай толгур, дейт дагы анан кийин ошол аксакал үйүңө нур толгур деп коет. Бул экөө урушуп атабы, жарашып атабы деп коем мен, ойноп атабы. Экөө урушуп атат экенин көрсө. Мен ошол аксакалдарды өз көзүм менен көрүп калдым. Мен ишенем. Анткени Меккеде Каабанын имамы бар. Махир el-Muayqili деген. Dünya yüzüne tanımalı hafız. İmam, Sudeys, Şureym, Ghamidi, anan Mahir Muayqili. Mahir. Bala gezinde, kiçinekey şoktuk kılıp koysa, apası uşunçalı katı uruşkanı şöyle eken. Kur'an jattap Ka'baga imam bolup kalgır. Deydi eken. Kur'an jattap Ka'baga imam bolup kalgırdı. Ең катуу каргаганы ушу Kur'an jattap Ka'baga imam bolup kalgır deydi eken. Enesinin ушул сөзү баланы Kur'an jattatıp Ka'baga imam kılıp tındı da hazır Ka'banın imam ушул. Biz sen adam bolboysun deybiz. Ha degендер ушинтебиz. Sen adam bolboysun. Hayvan, ayvan, eşek ekensin deybiz. Al uşu жашоосун де эшек сымал ар жерге оналактап өтөт. Эшек сымал акын иштетпей өтөт. Ар кандай кагылайын апалар, эжелер, келиндер, карындаштар, кыздар. Бал өзүңөрдүн денеңерден чыккан баланы эң жакшы сөз менен урушкула. Акылыңа кирип калгыр. Kur'an jattап калгыр, мечитке каттап калгыр, хадис жаттап калгыр. Ушинтип урушкула. Урушуңа ушундай болсун, бала тарбиялоо ушундай жакшы болот.
Ene үйde bir tamak bışırganda tamaktın tuzun bir ene bir ayal dayım az kılıp salat da. Normaldan dağı tömönürek az kılıp tamak bışıradı. Oşol үй бүлө мүшелерinin bardığı normal tuzdan dağı tömönürek tuzu kem tamak jep gönüp kalgan. Алардын организми gönüp kalat. Bir gün ушул үйдүн баласы koşuna үйгө girip normal tuz salgan tamakты içip durup үйüne gelip apa muну ular aябай tuzdu көп жешеткен дейт. Бирок алар normal tuz жеп жүрүшөт. Түшүнүп атасызбы? Анткени бул үй бүлө tuzdu kem az salıp жүрүп, az tuzga gönüp kalgan. Ene özünün tamağı menen dağı, basığı menen dağı, turup oturuşu menen dağı, balasına kuduşunday tamağı menen siңимдүү болгондой болот. Misалы, kolunda pult turat, serialdan kolu boşabайт. Şunday жакшы көрөт serialды. Balası ile batsa dağı oşonu sol kol menen terбет. Emizgenge misалы gözün albayt da mına şul. Tigi kız ketip kala turgan tiyaktan. Şu burçka Allah şunday. Как будто бұл көзін алса, арқылар тарына тұрғансы. Баласын да чалапыла тербетіп. Тербет тұрчы деп қойып, шындай түшінбейді өзі. Орысшан. Түзігілі түшінбейді да. Қимыл елен жақсы көреді да шонынша. Қимыл елен жақсы көреді. Ушул сериал болып атқан үшірді намаз, учуру, уаға кирип қалған үшірді тарс өшіріп тұрып, тұрғылардың атын. Намаз оқиыз дей тұрған болса, анда ал ені өтіп кеткенден кейіндегі намаз уаға кіргенде сериал болуы, башқа болуы уаға кирер менен балдар өзі ордынан тұрып намаз оқығанға көніп қалады. Анан оқиыз деп, намазды қаза қылып оқыған ененің айылнасында жашап атқан перзенттер намазды қаза қылып оқиды. Баланын тарбиясы ененің қолында. Ене тізгінде қадимкідей. Бош эле қоя тұрған болса, анда болды бүтті. Қараң. Құмырсқа қадимкіде бір құмырсқа. Сулайман пайғамбар өзінің армиясы менен, армия дегенде ал адамдардан болған, айванаттардан болған, жин, шайтандардан болған армиясы менен келет. Анткени дүние жүзүндөгү бардык махлуктардын тилин Аллах Таала бир гана Сулайман пайгамбарга үйрөткөн. Бары баш ийчү. Бир өрөөндү каптап келе жатканда кумурскалар өрөөнүнө адашып кирип калат деп, адашып деген ошол өрөөндү аралап өтүп кетиш керек да. Дүбүрттөн улам жайбаракат өзүнүн кышкы камылгасын кылып жүргөн кумурскалардын бирөөсү чоңураак кара таштын үстүнө чыгып тикеленип туруп, эми кумурска тике болсо канча болот эле, адам көрбөйт да. Тикеленип туруп, "Я айюхан-намну духулу масакинакум ла яхтиманнакум Сулайман ва джунудуху ва хум ла яш'урун." Садакаллаху. Ey кумурскалар! Ey кумурскалар! Tezinen iğninерге киргиле батырақ. Анткени мунул тараптан Сулайман пайгамбар армиясы менен келет. Алар биз сыяктуу кичинелерди байкабай, биздин быт-чытыбызды чыгарып майкандап өтүп кетпесин деп атат. Ушунда Qalat namlatun Qur'анда ургачы кумурска деп атат. Ayal. Бұл ургачы кумурска эмнеге ошентти, эмнеге эркек? Анткени урпакты, урукту, генди сактап калыш аялдын колунда. Тарбиясын ихмал, бош эле кое турган болду, анын өзүнүн жатындан чыккан балдары эгизе тарбия эле бербей турган болсо, айбандан айырмасы жок калат. Төрөбөй кое турган болсо, урпак уланбайт. Эне өлүп кала турган болсо, урпак токтоду. Демек, ургачы бул жерде аял үйдөгү тарбияны кадимгидей бекемдей турган.
ушул өзүнүн урпагын жөн эле адамзаттан быт жытыбыз чыгып өлүп калбасын деп быт чый-быйы чыккан кумурскачалык жок быймы аял заты? Кагылайындар. Телевизорду муну сааттан муну саатка чейин гана көргүлө. Телефонду муну жерге коюп бөлмөңөргө кирип жай баракат эсе алып уктагыла. Эрте менен кетип баратканда телефонуңарды мектепке ала кетесиңер. Келгенде кайра коюп коесуңар деп эне айта турган болсо, бала ошого көнөт. Кумурска өзүнүн урпагы үчүн күйүп аткандан кийин эне өзүнүн уулу менен кызына күйүш керек да, кадимкидей. Subhanallah. Эми энени коюп туруп, эми атага өтөбүз эми. Эне эле чый-пый чыга берип ушинтип ызы-чуу боло береби? Жок. Сулайман пайгамбар кумурска менен сүйлөшүп, анан өтүп кетти. Айланып өтүп кетти, кумурскаларга тийбей. Bir жерге келип, Сулайман пайгамбар кадимкидей армиясы менен эс алып олтурду. Bir учурда кана bir жоктоп кояйын деп Сулайман пайгамбар ордунан турганда баары катарга тизилди. Жин, бул канаттуулар, айванаттар, сойлоочулар, кемирүүчүлөр иши кылса, чымын чиркейден баштап бүт бардыгы. Арада худ жок болуп чыкты. Үпүп сасык. Үпүп сасык жок болуп чыкты. Билесиз үпүп сасыкты. Сулайман пайгамбар карап туруп, менден уруксатсыз бул каяка кетиши мүмкүн. Хош. Тез келип калыш керек. Же болбосо союп таштайм деди келсе. Сөздү карагыла. Союп таштайм деди. Ушундай азаптайм, союп коем мен муну деди. Бирок хөд өпүп сасык Сулайман пайгамбардын алдына келгенде инни ахатту ма лам тухитtu. Сулайман пайгамбардын баягы сөзүн унуттура койду. Кадимкиден унуттура койду. Эмне деди эле? Азаптап туруп, союп таштайм деген. Сулайман пайгамбар унутуп калды. Баягы айткан сөзүн. Анткени хөд олуттуу нерсени сүйлөп таштады. Сулайман пайгамбарга өпүп сасык. Ey Süleyman Peygamber, siz alı görelek nerseni men görüp geldim dedi. Siz görelek nerseni men görüp geldim. Oğup durun. Seba degen bir koğumda bir ayal melike padişasıken padişası baş bolup kalganları bitbardı kaş bolup günge sıyınat eken. Kudayga emes, günge sıyınıp günge tavınıp gelet eken. Oşol jaka jol tartın. Negizgi işiniz oşol bolsun sizdin dep Hud Süleyman Peygamber taң kaldırıp koydu. Bunu menen emne demekçimin? Erkek uşunday tabışker boluş gerek. Ar kандай жерге barganda ayalın taң kalda turgan en mıktı ayattın jana hadistin manesini alıp keliş gerek uyga. Bilesin mi? Men momunday bir ayat okup geldim. Men momunday bir hadis okup geldim. Dep günüge erkek özünün üyüne sırttan hadis menen ayatты kirgizip turuş gerek. Biroq faqidu şey'i la yu'ti özüngde jok nerseni özgöge kantip beret eleň. Sizde misalı biri 100 euro sorasa bir albaysiz da. Nege beret eleňiz? Özüňizde jok bolsa kayaktan beret eleňiz? Kudu şundayım. Sizde Kur'an yok bolsa, balanızga kantip Kur'an beret eleňiz. Sizde hadis yok bolsa, balanızga kantip, gelinçeňizge kantip hadis jattat eleňiz. Kur'an menen hadis sizdin yüreğinizde boluş gerek. Ayalыңızды, oğlunuz menen kızınızды tüzdep kete turgan dengelde boluş gerek. İbrahim ibn Adham degen alim
tabi'u tabi'in, awliya, oliya ötken Irak'ta. Oşonun ay çıraylı, boyga jetken, ayabay ilimdi, kelbeti gelişken kızının kolun bir jigit surap kelgen, jurçu bolup. İbrahim Adham jigitni mangdayına koyup, Kur'an'dan kança süre bilesin dediler. Jattagan emasmı dedi. Kur'an demez, Kur'an'daki sürelerden jat bilbeydi eken. Qarap koyalım. İbrahim Adham Kur'an'ı toluk jattagansın mı dep soragan жоқ. Kur'an'dan kança süre bilesin dediler. Jattagan emasmı dedi. Bir da süre bilbeydi eken. İbrahim Adham meylem dedi içine. Meyli. Kur'an jatta, hadiske gövrek köngül burup, Kur'an jatta elege okşaydı. Hadistençi dediler. Niye al dedi. Bayağı jigit hadis alim ne dedi? Bilbeyim dedi. Etangay. Onda bul Kur'an menen hadiske göngül burulak bolsa anda muna şu menen alıp buruşup jüret okşaydı. Ir bilesin mi birek kuplet dediler. Bilbeyim dedi. Antkeni Kur'an bilbese, hadis bilbese, kızımdın göngülünü şu ırdap bolsa dagı bir göngülünü alıp koysa bola berer. Kur'an menen hadis özümden kızımda jetişti uşul jattat bolat dep otat da. Irda bilbeyim dedi. Ya çıga! Dep çıgarı bergen aldına. Çık eşke! Je Kur'an bilbesen, je hadis bilbesen, je menin kızımdı göngülün kötörüp zerikinde ırda bere turgan ır bilbesen, aylangany geldi men kızıma. Ya çık eşke! Dep çıgarı bergen. Oşol sebepten biröөнүн kızının kolun sırap barganda dagı mындай tabaka tura turgan nese menen barış керек да кичине. Kur'an'dan sürelerdi bilip, hadisten jattap, kırgızca makal lakaptardı bilip, bir döngöç bolboş керек da kıskası. Bu erkeke kızım bergen kaynata kaynana dagı jönle bir torpakты жетелeti bergen koşup kalbaş керек da. Bizdin kүйö bala dep siz menen kaynata kaynanаңыз сыймыктанат да. Кысталagana келет аттагы кой эш жап деп туруп кайнатаңыз уялып кирип кете турган деңгээлде жашабашыңыз керек да. Келтирбейле койчу ошону. Деп сиздин келинчеңизге кайнатаңыз менен кайнанаңыз сизди жек көрүү сезимдерин билдирбеш керек да. Келсең кызым күйөө бала менен кел. Ал биздин төрүбүздүн көркү болсун. Kүйөө bala менен кел дей турган деңгээлде тарбиялуу боло турган болсоңуз, анда ошол келинчеңиз төрөп берген баладагы сиз сыяктуу таалим тарбиялуу болот иншалла. Караң. Je Kur'an bilbese, je hadis bilbese, je ır bilbese. Ölüm ne degen? Tarbiya kayakta kaldandı. Muna oşunu tarbiya deydi. Muna oşunu bala tarbiyalı deydi. Bir neseni esinizlerge salıp koyayın. Baldar üylönörden murda bala tarbiyalıonu başta kıla. Kızlar turmuşka çıgardan murda bala tarbiyalığını başta kıla. Turmuşka çıkpay turup bala tarbiyalığını başta. Jigitler üylenbey turup bala tarbiyalığını baştaş gerek. Ayıl hükümeti sizlerge momunda olgan kıygaç yerde berip durup 4 sotuk. Bu şerge uy salbaylık ya. Bu şerge jaşılap beri 2 kavat uy sal koybaysın bu. Dese boyun adam aytat da. Cindi qabul. Uşul жерге qanty uy salınsın ne? Jar. Onu tegizde çekti kıyamat. Tegizlegenden göre tegizdebeyle jar-jarlı boylu öyle yaşaganın jakşı da. Qara. Uy salış üçün dagı bir tepdegi sonun yer gerek. Jönlü, trassanlı boyuna üstüne fundament kurgan adam cindi de. Uy salış üçün mıқты yer gerek. Kud oşonday. Bala boluş üçün dagı jigitke en mıқты kız gerek. A kızga en mıқты jigit gerek. Oşon üçün bala tarbiyalığını
jigit eng mıқты kızdı izдөö menen baştasın. Bala tarbiyalooну kız eng mıқты jigit izдөö menen baştasın. Biroq jigitler, erkekler aябай takva, aябай mıқты kız köçeden tabılbaydı. Eng mıқты kız, eng takva saliha kız al eng mıқты erkeklerden aldынан tabıladı. Eng mıқты erkeklerden, takva erkeklerden үйүнөн takva kızlar tabıladı. Egerde takva kız izdep oşoga үйрөнөm desеңер, birinci takva erkekti tapkıla. Atası ile takva bola turgan bolsa, anda kızı takva bolup çıgat inşallah. Bol bala tarbiyalo jagı bolsun. Hop. Emi ısrapkerçilik ötöylü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Kıyamatta bende 4 nerseden soralmayınca al, butunun üstünde turgan, ya Rabbi men bunu jasagan emesmin, ya Rabbi men mınday kılgamın, tigindey kılgamın dep aktangan. 4 nersesinden soralgandan keyin başı şılkıyat. 4 nersesine gelgenge çeyin al şıltoonu, bul şıltoonu aytat. Anan birincisi an şebabi, birincile jaştığından soraladı. Subhanallah. Jaştığındı emnemenen çiritip çok kıldın. Mineke bardığız jaşlar oturabız. Azır okuyuz desek, okup kalabız. Jaştıkты ötkörürdük mü? Demek oşol ubakıtka biz ısrapkerçilikке jol berdik. Ata-ene de oşol balasına, oşol jaş uvaktısına ısrapkerçilik kıldı. An umri, ikincisi ömrünün, jalpı ömrünün. Ömründü emnemenen çok kıldın dep surayt Allah Taala. Ömür degen uşunday bağlуу nerse. Ötse kayrak gelmeydi. Üçüncüsü an mali, toptoğun kapital baylığından. Min eyne ektesebe ve mimma enfaqah. Baylıktı kayaktan jıynadı, jana kayaka jumşadı. Adal joldan jumşap, adal jolgo sarptap atabı, je aram joldan jıynap, aram jolgo jumşap atabı. Koromcu şunda get bartat. Emi bir kişinin sarptalgan akçasının izinen anın akçası kayaktan jıynalgandığın bilseniz boladı. Bir kişi arak kizip, arak koyup toy berdi. Bundan bilebiz, bunun akçası aramdan gelgen aramga gana jumşaladı. Bir kişi orozoda kayra, uda menen iftar berdi. Alhamdulillah. Karaçı. Jumşalıp atkan akçasından bilseniz bolot, anın akçası adaldan jıynalып kalgan. İftarga jumşalgan akçasından anın akçasının adaldan jıynalып kalgandığın baykasanız bolot. Şun üçün abaylan. Koromcuga getip kalbasın. En akırkısı ve an ilmi. Mâzâ amile bih. Algan bilimenen suraladı. Anı cüzök aşırıp jaşadığı, jaşavadığı oşudan suraladı. Karan. Uşul 4 nerseni tekke getirsek, biz 4'ön tegin koromcuga uçuratkan bolabız. Kadimkidey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asır kançada? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koromcu degen sözdü mınday dep düşündürdü.
El-israf haramun. Koromcuğa uçuratıp tögün çaçın kılı, bepayda jumşayı berүү, bul haram. Haram boldu büttü. Haram degenden keyin anın tiyagına biyagına ötüp ana adaldoğunun keregi yok. Haram haram. Жооп беребиz. Ошон үчүн ad-dunya halaluha hisab ve haramuha azab. Dünya var. Biz yaşap жаткан. Dünyanın adalında esep kısap var. Jеген nanımız, urtagan susundugubуздун dagы esebi var. Esebin berебиz. Haramında olsa azap var, Kuday saktасın. Adalından Allah Taala kança jedin, kança içtin, jep içkenden keyin uşul adaldı kayaka jumşadың dep sorayt. Bari bir sorayt, soralmaysan koyboyt. Antkeni Allah Taala Kur'anda Estağfurullah. Summa letus'alunna yawma izin anin na'im. Sadakallahu aleyhi. En ayağında bu dünyadagi özüңөр üçün jumşagan ar bir adal jemek içmektin kımındayına çeyin suralasыңар деп atat. Kımınday adaldan suralıp atkandan keyin kımınday aramdın emi azabı var. Jada kalsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koromcuğa uçurat boğunu Daratta da gayıttı. Daratta egerde şar akkan sunun boyunda je deniz, je köldün boyunda, je arıktın çekesinde darat alıp atsan dağı su көп eкен dep şalpıldatıp koromcuğa uçuratpa. Aşıkça getirilgen koldonkon suuңdun esebin kıyamatta beresin dep atat. Allah Taala namazga aldың deme bu aldem. Buyağın tegele koyayın, esefte bele koyayın. Ha bendem. Degen жоқ Allah Taala. Bolbosa daratты namazga alıp atabız. Allah Taalaga jakındaşı üçün, namaz okuş üçün alıp atabız. Maňa sıyыныş üçün, namaz okuş üçün darat alıp kiçine aşıkça getirip koydu okşayt. Oşunu esefte bele koyayın debeyt Allah Taala. Jada kalsa şar akkan sunun boyunda darat alıp atsanız dağı koromcuğa uçuratmayalım dedi. Israpkerçiliktin etabı köp. Emi erkekler taraptagı bir israpkerçilik öteyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullu mufattirin haramun. Har bir tişti güröň sarı kılıp, betti yüzdü kara kılıp, sakaldı kir kılıp oturgan tütün haram dedi Peygamberimiz. Bul tameki jönünde ketip bartat. Bir günde iki paçka tameki çekken erkekler var eken. Bul degeni 60 somdan 120 som, egerde bir paçkası 50 somdan olsa 100 som. Gününe 100 somdan ısrap kılıp atat. Bul degeni egerde nan 10 somdan bola turgan bolsa 50 somga 5, 100 somga 10'dan alıp günüge tandırdan bışıp çıkan nandı 100 somga satıp alıp durup 2'den 4'ge bölüp durup tuvaletke günüge taşlap atkan kişi uşul. Tuvaletke taşlap atkan kişi de eseptegile. Tameki çagıp atkan kişini. Al koromcuğa uçuratıp atat. Oşol tamekige getirgen tütünge getirgen 100 somdu egerde kapilkaga egerde toptogonda al uulu menen kızının ertenki toyuna, okusuna, ança-mınça ayalının giyim geçesine belen jetmekte, genen jetmek. Muna şunu haram deydi şeriat. Tameki çegip atkan kişinin tamekisi dağı aga getirilip atkan akçana dağı israf bolup atat demek haram. Tameki çekken kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emişede sözü bura geteyin. Peygamber mınday dedi. İza akele ahadukum thuman ev basalan fela yaqrabenne musallana. Aranardan kimdir biri çesnoktu, sarımsakta çiğki jep, piyazda çiğki jese, ozundagı çesnok menen piyazdın jagımsızjıtı bir otola getmeyince bizden namazkanaga girbeyle tursun. Bul jaktagıların dagı göңülün irenjitip koybosun dep atat. Emnege?
El-melâiketu teteezzâ mimma yeteezzennâs. Adamlar jiyirkengen nerseden perişteler de jiyirkenedi. Sasып atsa, salam aleykum degeninde sarımsak sasып kelesin de eşikten. Şunda jagımsız jit bolot özü dağı. Gördüңөр eч качан, sarımsağım daha bir ufdep koyçu degen gördüңөр mü? Emi, men şu tameki çekken ayallardan, tameki çekken kişilerden ayallarının uşunçalık ırazımın da. Bular egerde uşul güyösünün sasık oğuzuna sabır kılıp, Allah'mış sabır kılgandığım için cennet berçi dese Allah Teala cenneti beret alarga. Antkeni sabırdın bardıq türü var da, sabırdın türü cennet menen bütöt. Men imamlarga sabak berem da. Anan oşoda üybülü bağlılığı degen sabak ötem. YouTube'ga girseňer, ayallar ayrıkça, erkekler sizler dağı. YouTube'ga girip durup, Minbar Media KG deseňizler, oşanın içinde üybülü bağlılığı degen sabak etapında serial menen ketken. Oşonda men ayttım imamlarga. Egerde silerge çoň alakanday bolgon medal, çılk altından aldığınarga bir 10-20'ni koyup durup, kalagan adamыңarga bergile desiz, kimge bereteleňiz desem, kaynatama dedi biri, kaynatasını jaşı göretken. Atama dedi, ustazıma dedi, dosuma dedi, apama dedi, arka berki. Ben ayttım, bular mından da jogorı, mından da bağlı sıylıkka tatıktı. Men bularga berbeytelem dedim. Berbeytelem bularga dedim. Bir aldın kızıtay boluştu, men berbeyim bularga desem. Nege berbeytim degensizim. Men bere turgan bir türdül adamlar var dedim. Men güyösü tameki tartıp, oğuzun pepelnitsa kılıp, sasıtıp, ayabay, jirkenişti olup jaşap jürgen erkeklerin ayallarına jenge, mına şu Mosurdun janında jaşap gelgendiğim için sizge mına medalyondu berem dedim. Çin. Bol kağılayın uşul jengeler menen ejeler apalar, güyösü tameki tartkan apalar, jenge ejeler, bular çınığı erkektin çınığı tabiği jıtın bilbey жүрүп өлüp kalat bular. Bular oylaydı da erkeklerin büt bardık şu meni erim okşar, sasık okşaydı dep. Bular şu motosiklдин же трактордун гүлүшүтүлү да. Tar degende şunday bir kamazı. Dep kıylaga çeyin gözün jumup turasың go. Uşular sabır kılıp geletat. Allah'ım uşul apalardı, jenge ejelerdi sabır kılganda koşun beyişke kirgiz dep dua kılam men. Medal ошолорго берсе болот да, дагы жатат да. Жатат. Чынын айтканда, тамеки тарткан чоң ата менен тай атадан небереси деле качып калат өбөйүн десечи, буруксуп турса, кантип өп турсун эй. Ысырап кесилик кушинтип адамды былгытат, сасытат, оорутат. Аллах Таала Кур'анда estağfirullah. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ölümdü özüңөрgө öz kolуңар менен чакырбагыла dedi Allah Taala. Özüңөрдү özüңөр öz kolуңар менен өлтүрбөгүле dedi. Бул дегени тамеки тартуу менен özüңөрдү özüңөр өлтүрбөгүле dedi. Карагыла, коромжу, ысырап. Мына ыйык Рамазан айы. Hazır ıyık Ramazan ayı. Adal, nandı, adal, suunu jep içkenden tartınıp, uşunçalık etiyattanıp, jada kalsa daarat alganda tamçı ketip kalbasa eken dep etiyattanabız. Alkımga turabı? Şunçalık etiyattanabız. Tameki çekkenler bolsa, oğuz, şunda biz alakanızды көтөрүп болгон нерсенин бардыгын ушул жерге айтып, Аллахым кабыл кылгын деп кайра айтып, жүрөгүбүз менен оодарылып, көз жаш кылып суранып, Аллаху акбар деп, Bismillahirrahmanirrahim деп суу ичкенде алып, бир эле уртайт дагы эшикке атып чыгат. Ушундай сорот дейсиң, эми
Şunday berilip gözün kıstalak jumup alıp şunday sorup atat da. Oğuzları bir üstü törpüştük bolup ketken. Анан ушу тамеки соруп аткандагы ыхласын эгерде алакан жайгандагы дуага оодарып койгондо шыр эле кабыл болмактан айткандарычы. Тамеки тарткандагы ыхласты анын алакан жайгандагы дуасына коюп койсоңчу. Экөөнү уда тартып келип туруп, теңселип туруп анан аялы көзүнө көрүнө баштайт. Жашына алып тиктеп алып. Анан дастархандан тамак көзүнө көрүнө баштайт. Караң. Харам да. Ушуга акча коротуп жүрүшөт да, ушуну харам. Ушуну исрап десе болот. Эми негизги харам? Дагы исрап. Кайсылар? Ал бизде да бар. Ал силерде да бар. Кыргызстандын бардык жеринде орун алып калган. Бул ошол сөөк чыккан жердеги коромжо. Өлүш керекпи? Айылда. Şu çocuk жеш үчүн, кара бодомалды жеш үчүн бирөө өлүш шарт эмес го. Аны өлтүрбөй туруп эле көчөлөр, эч жеги болуп калды. Жаман ич кыйылып атат, бир эч жебейлибей деп туруп эле. Бир 5-6 чогула калып бир чычка кулак союп жесе боло береби? Сөзсүз түрдө ошо өлгөндө барып туруп союш керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп атат, угуп туруң, жакшылап угуп анан. Буну сиз бир канча жолу уккансыз, бирок аны түшүнө алган эмессиз. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Adam balası göz yumuşu menen 3 işinen başka işinin bari kan buğanday tamırdı keskendey toktoydu. Bir ile 3 işi var tirilüğünde jasap koygan. Al ölgönden keyin dagı oşol 3 işinin soğubu ağıp жетip тура берет деп атат. Калганы токтойт. Биринчиси кайсы? Садакатун жария. Жалпы кайрымдуулук. Жария деген жалпы кайрымдуулук. Жалпы деген мусулман дагы, кафир дагы колдонот. Адам дагы, айванат дагы колдонот. Намазхан дагы, бейнамаз дагы колдонот. Баары бирдей колдонуп аткан бир кайрымдуулук бар. Ал кайсы билесизби? Ал жол. Жолдон мусулман да өтүп атат. Кафир да өтүп атат. Айванат да өтүп атат. Жүктөлүп машинага. Адам да өтүп атат. Намазхан да өтүп атат. Бейнамаз да өтүп атат. Өтүп атабы? Ушу жолдун аңгегин тегиздеп койду, жолду оңдоп койду, болду. Ушунун сообу а кишиге өлүп калгандан кийин жетип турат. Же арык казып койсо, суу акты. Мына гүлдөр ошо кишинин арык казып агызып койгон суусунан ушинтип гүлдөдү. Дарактар бүрдөдү, мөмөлөдү. Андан куш дагы, жерден ит дагы, момун мусулман кафир дагы, адам айван дагы жейди. Ушунун баарын соого жетип турат. Ау бана масжиден, же мечит куруп койсо, же мечитке саат илип койсо, же кичинекей бир теспе таштап койсо, айтор намазхандар пайдалана турган нерсе таштап койду. Биринчиси ушул. Экинчиси кайсыл десе? Варисе мусхафа. Же бир Кур'анды бирөөгө менден сага белек болсун окуп жүрчү кагылайын десе. Же Кур'ан сымал хадис, фиq китептерин, кыргыз тилине которулган бардык китептердин чыгарылышына себепчи болсо, демөөрчүлүк кылып, же сатып алып бирөөгө берип койсо, ушул сооп атамдын атынан, апамдын атынан деп алып берип койсо дагы, өзүмдүн атымдан деп берип койсо, келинчегимдин атынан, уулу менен кызымдын атынан деп берип койсо, болду, бүттү. Ал соопко көмүлүп калды. Үчүнчүсү маркумга жетип турган, тирүүлүгүндө жасап коюп турду ушуну. Эми үчүнчүсү кайсыл десе? Awwaladan salihan tarakahu wa huwa yad'u lahu ba'da mawtih. Ата менен эне жакшы салих деген жакшы намазхан кылып бир баланы же кызды тарбиялаптыр. Ата эне өтүп кеткенден кийин ушул бала ар намазында басса турса дагы дуа кылып
багыштап турса, сообу бат жетет деген. Эми ушунун ичинде барбы? Жыра тартсын. Жерде байталды деген барбы өзү? Кунанды, кунажынды, өгүздү жыра тартсын. Чучук каптап туруп куда сөйөктү бияка, саналашты тияка киргизсин деген жок экен өзү хадис. Токтотуп койсо болот экен. Болгону биз эл эмне дейт дейбиз да. Эл эмне дейт дейбиз. Бирок биз Аллах эмне дейт дебейбиз. Элдин сөзүн Аллахтын сөзүнөн өйдө көрөбүз. Элдин ыраазылыгын Аллахтын ыраазылыгынан жогору көрөбүз. Аллахтан уялуудан көрө элден уялганды катуу тутабыз. Аллахтан уялыш керек. Эмнеге? Аллах өз аятында айтты биле. Иннеллезина я'кулуна амвалал ятама. Субханаллах. Жетимдердин байлыгын, алардын азык оокатын зулум менен билип туруп жегендер, алар ооздоруна, курсагына эт жегендер эмес, алар курсагына от жегендер деди Аллах Таала. Эт эмес, алар курсагына от жегендер деп атат. От, тожоктун отун. Андыктан токтонуш керек го дейм. Бирок токтош үчүн чоң күч керек да, буну айтып коюп эле кетип калса токтобойт. Токтош үчүн мен сиздерге бир сыр айтайын. Айтайынбы? Сиздердин айылыңыздарда 90го 100гө чыгып калган аксакалдар барбы? Же жокпу? 90го 100гө чыгып калган аксакал байбичелер болсо, алар менен отуруп буну токтотууну кеңешпегиле. Анткени алар жеп көнүп калган. Өлөрүм калды, биз жей береличи дейт алар. Такыр, аларды жеп атса, жебегиле дебегиле. Алар көнүп калган, алар амал кылбайт. Сиздер 40-тан 60га чейинки менен, анан ошол 40га чейинки эки муун менен сүйлөшсө, ушулар калтырат. 40-тан 60га чейинки булар светтик доорду, атеисттик доорду, азыркы диний доорду аралаштырып, журуштуруп, сиңип көрүп калган инсан, булар сабаттуу эл. Оң менен солду, жакшы менен жаманды, бар менен жокту, ушулар кегиле мындай кылсак мындай болот экен, үнөмдөсөк тигиндей болот экен деп токтотсо болот. Сиздер айтсаңыздар болот кеңеш. Мен бир айылда ушуну өз көзүм менен көрүп келдим. Атасы өтүптүр. Мен капа болбойсуңар, жылкы сойбойм. Алыстан келген, өтө алыстан келген, бул жерде ушул аймакта тууган уругу жок, дос санаалаш, тааныш билиштери жокторго бир кой союп койдум, мына ушул кошунан үйүнө келип, азаздан ушу курсагын тойгозуп чыгышсын жаназага чейин. Калганыңар эчтеси үмүт кылбай эле койгула. Жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок мен силерге союп берген согумдун ордуна дагы акча кошуп туруп, мен айылга бир фап салмай болдум деп фап салыптыр. Салып коюптур, барып көрсөттү, мынеке фап деп. Андан кийин эле бирөөнүн апасы өтүп кеткен экен, барып аксакалдар соясың дептир. Сойдуруптур. Апасы өлгөндөн кийин сойдуруптур. Жыйынтыгында бир объект ишке ашпай калды. Андан кийин ородон башына чейин дагы бирөөнүн атасы өтүп кеткен экен. Жакшы менен жаган ылгап билген адамдар келип туруп, сойбойсуң эке дептир. Сойбой эле кой, болду, биз түшүндүк. Эмнен оңдоп бересиң деген экен, айыл өкмөтү чакырса, айыл өкмөт айттыр. Биздин мектептин мунунча класстын ичи ушу ремонтсуз болбой атат. Ушу ремонт деген экен, ошону ремонт кылып берип коюптур, сону. Эгерде ушул аймак ушундай иш болгон сайын кайрымдуулук катары сообу атамдын рухуна, апамдын рухуна жетип турсун дей турган болсо, анда биз башка инвесторлорго, инвестицияга таптакыр муктаж болбойбуз да. Мектепти өзүбүз бүтүрүп алабыз, кудукту өзүбүз чыгарып алабыз. Айтмакчы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашкан, кайрымдуулуктардын ичинен эң жагымдуусу, эң баалуу кайсыл кайрымдуулук деди эле пайгамбар? Мындай деди: суу суугаруу, суу чыгарып берүү, суу таркатуу, бирөөнүн суусундугун кандырып коюу эң мыкты кайрымдуулук деген. Скважина менен суу чыгарып кое турган болсо, атам менен апамдын атынан десе, анда анын атасы менен апасы
Jannatda жатат да. Мына ушундай кылса болот экен го. Бирок бизде ушундай менталитетте бирөө тетияктан баланча өтүптүр дегенде анча мынча адамдардын башына мына ол жерге Том и Джерри деген мультфильм бар го. Ошондо мышык алыстан туруп чычканды көргөндө, ошо бүжүрөйүп турган чычканды тың деп мына ол жерге мындай ошол жерде тарелкада турган бир тоок ниетине окшотуп туруп чычкан ушундай пышкан этке окшоп туруп анан дагы өзүнө келип туруп анан барып кууйт баягыны. Биздин анча адамдардын ушул жерине баланча өтүптүр дегенде мына ол жерге тарс этип жамбаштын сүрөтү таң деп тартылып туруп мындай кылса жоголуп кетет. Кара, эт жеш үчүн бирөөнү өлтүрбөй эле коюш керек. Эт жеш үчүн бирөө өлбөй эле койсун. Эт жегибиз келе турган болсо, айыл апа түп көтөрүлө. Жаман эт жегиң келип атабы сенин дагы? Ооба, мени да давай бир жылкы соёбуз деп эле союп алыш керек болду. Туурабы? Куд ошол сиз бирөөнүн апасы же атасы өткөндө барып жөн эле эт жегене баргансыз да. Сиздин өлүмүңүзгө же сиздин атаңыздын апаңыздын өлүмүнө ошол дагы жөн эт жегене кирет, ал жаназа окуганы келбейт. Ушуну бир билиң. Кээ бир аялдар бар. Атасы өлгөндөн кийин, апасы өлгөндөн кийин көк кийип жүрүп, анан бир жыл өткөндөн кийин экен ак кийет. Анан кийин дагы эмнелердин киетиши кылса, шуба кийет, аябай кымбат баалуу кийет. Уялыш керек аял заты. Эмне атаңар менен апаңардан кутулганыңарга шуба кийип атасыңбы? Досуңа эмне деп мактанасың? Досуңа болуп тур ошол шубаңды бир тойга кийип бардың. Качан? Каяктан алдың десе? Ооба, апам өлгөн жакшы болгон турбай кийип албадым ушуну. Дейсиңби? Сенин шуба кийишиң үчүн атаң өлүш керекпи? Сенин аябай мыкты босоножка кийишиң үчүн, аябай кымбат баалуу жемпер кийишиң үчүн, шакек тагынышың үчүн атаң өлүш керекпи? Ошол сага кетирген шубага, босоножкага жана башка кийимге кетирген акчаны атаң менен апаңдын рухуна арнап больницадагыларга шприц алып берип койбойсуңарбы? Медреседегилерге Куран алып берип койбойсуңарбы? Шаарда отурсам бир эже чалды мага. Сиз менен жолуксам болобу деди. Болот дедим, келди. Кирип эле ыйлады. Мен айттым, ушул жакшы эмес ушу ыйлагандыгында. Аркасында бир кайгылуу иш турат дедим. Ыйлап бүттү. Апам өтүп кетти устаз деди. Кудай рахмат кылсын, Куран окуп бата кылдык. Ушул өтүп кеткен апамдын рухуна арнап 1000 дана Куран таркатам деп өзүм убада бердим, мына баштадым, сизге алып келдим, ушу таркатышып коюң деди. 1000ге жетти азыр. Кураны жок 1000 студентти Куранды угулуп койду да. Алар Куран окуган сайын, күнүнө жүздөгөн хатым болуп атат ошонун атасы менен апасына азыр. Күнүнө жүздөгөн. А силер атаңар менен апаңардын өлгөнүнө, ак кийгендигине, ак кийип, көктөн чыккандыгына ак кийип, шуба кийип алдыңар. Аны менен силер тансага барып атпайсыңарбы? Аны менен силер черный кассага барып атпайсыңарбы, аялдар? Аны менен отуруп алып ушак айтышып атпайсыңарбы? Каяктагы сооп барсын атаң менен апаңа? Ойлонуш керек. Эгерде атабыз менен апабызды жан дилибиз менен сүйүп жакшы көрө турган болсок, атабыз менен апабыз кайтыш болгонго чейин эле анын атынан көп нерсени чыгарып койсок болот. Сөзүмдүн аягында менин бир таанышым айтып калды. Сизге бир жакшы бир нерсе айтып берейинби деди. Мен анда умрада жүрөт элем. Ал араб досум. Мен бир досум менен университетте окуп жүрдүк. Стипендия алганда мына өзүмө, мына апама, мына атама деп бөлөт эле дейт. Машалла, кандайсың инсан деп жүрдүм. Мен анча бөлө албайм. Анткени мага
акча берип турган өзүмдүн атам менен апам бар. Бир күн анан комиссия келип университетте класска кирип, атасы жок, апасы жок балдардан деп жазып чыгып кетти эле. Кийин общий залга кирсек, баягы стипендиясын атама, апама деп бөлүп жүргөн бала, атасы да, апасы да жок экен. Жок экен, жетим экен. Таң калдым. Акырын жанына келип, досум, кечирип коесуң, алган стипендияңды атама, апама деп бөлчелең, сен кимге берип атасың аларды? Десем, көзүнө жаш алып, атам менен апама берип атам деди. Чочуп кетип, кантип десем, атам менен апамдын атынан мечиттерге муздак суу таркатып атам деди. Карагыла, кандай сонун, кандай сонун. Субханаллах. Андыктан, урматтуу токотоголдук бир туугандарым, агайыны, жакарындаштар, эгер чындап атаңыз менен апаңызды чындап эле сүйө турган болсоңуз, ушу мен айткандарды жүзөгө ашырың. Айылдын молдосу, же райондун молдосу, же сиздин атаңызга Куран окуп берген молдо, ал сиздин дасторконуңуздагы тамактан дам ооз тийип курсагын тойгозуп, Куран окуп берип, өзүнүн вазыйфасын аткарып кетет. Миссиясы бүтөт, болду, бүттү. Сиздин үйүңүздөн чыккандан баштап үйүнө чейин, ой, бай, буурмай, мунун атасы өтүп кеткен турбайбы деп эч качан эзилип ыйлабайт ал. Үйүнө барып бүк түшүп жатып калбайт. Пай, паланчынын апасы өтүп кеткен турбайбы деп башын дубалга урбайт ал. Ар бир адам өзүнүн кычышкан жерин өзү рахаттуу тырмай алат. Менин дал ортомдун кычышып аткан жерин эгерде сизге тырмап коюң десем, мима өтүп кетишиңиз мүмкүн. Биякта, нормально тырмаңыз ей. Дейм эле мен акыркы жирим келгенде. Ошо колум жетпесе дагы бир чуукту кармап алып, ушундай бир көзүңдү жумуп алып, ушундай кылсаң, өзүңдөн башка рахаттуу эч ким тырмап бере албайт. Сенин атаң менен апаңа өзүңдөн башка эч ким күйбөйт, шуну бир билип кой. Атаң менен апаңа өзүң күйөсүң. Мейли, кийим алып кийип аласыңбы, өрттөп бересиңби, жыртып коесуңбу, өзүң бил, бирок атаң менен апаңа күй. Алардын мүрзөсүн нурдуу кылыш үчүн алардын атынан кайрымдуулук кыл. Ак кийгениңди, көк кийгениңди токтот. Мактанба. Апам өлүп, анан көк кийдисине чыкканда муну кийбедимби деп. Рахмат, апам өлүп калган экен. Апасы өлөктө жүрбөйбү, анан ак кие албай карасаң деп. Кантип айтасың? Кайсы бетиңден айтасың? Ысырап деп ушуну айтат. Мен көп терең кетпейин, мен айылда, элетте, эл арасында канга сиңип калган нерсени гана айттым. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым, ыйык Рамазан айдын акыркы күнүндө кол көтөрүп, алакан жайып, өзүңдүн ыйык үйүңдө суранарыбыз. Айтылган ушул жакшы сөздөрдү жүрөгүбүздүн түпкүрүнө орноткон. Уккандары жүзөгө ашырып, амал кылып жашай тургандардан кылгын. Уккандарыбыз укпагандарга жеткире тургандардан кылгын я Рабби. Сенин буйругунду аткарып, сен тыйгандан тыйыла турган, сен разы боло турган жерде, сен разы боло турган иштерди жасап, сен разы боло турган сөздөрдү сүйлөй тургандардын катарына кошкун я Рабби. Тутуп аткан орозолорубузду, окуп аткан намаздарыбызды кемчиликсиз кабыл кылгын. Биздин урпактын булагы, башаты болуп эсептелген аял затын, апаларды намыстуу, уяттуу, тосук, жабык кылгын я Рабби. Алардын ыйманын бекем кылгын, тарбиясын аябай терең кылгын я Рабби. Өзүбүздү болсо намыска бекем кылгын, намыстуу кылгын, аялыбызда, апабызга, карындаш кыздарыбызга кызганчаак кылгын я Рабби. Атабыз менен апабыздын изден баса турган, аларды сыйлай турган, аларды жоктоп, ардактай турган кылгын я Рабби. Аллахым, өзүбүздүн уул кыз перзентибизге өрнөктүү, сабактуу, үлгүлүү ата энелерден кылгын я Рабби. Ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күндүгүнүн этегинде өзүңдүн ыйык үйүңдө аманат жыйнагандай кылып, эми кыяматта Фирдавс жаннатында үй бүлөбүз менен, ата энебиз менен, бир тууганыбыз менен, санаалаш жамаатташ досторубуз менен, пайгамбарыбыз менен Фирдавс жаннатында түбөлүк кылгын я Рабби.
Keyde bilipce bilbey yüzüge aşırgan kemçildiğimizi keçirgin ya Rabbi. Uşul hazırkı jürek öğütüp aytkan ısrapkerçilikten özüň toktotkun. Allah'ım bizde andan alыс kılgın, anı bizden alыс kılgın ya Rabbi. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر